кайсы гана коомдо болбосун пайгамбарларга душмандык кылып, аларга каршы жамандыгын көрсөткөн кара ниет адамдар болгон. Мына ошондой кара үзкөй, канкор, капырлардын курмандыгы болгон Захария пайгамбардын адамдарга үлгү болчу бир сапаты жана сабак болчу бир катасы жөнүндө бүгүн сөз кылууну туура көрдүк. Захария пайгамбар аны өлтүрмөкчү болгон жөөттөрдүн коркунучтуу тобунан качып бараткан болчу. Артынан түшкөн куугундан кутула албай турганын сезген пайгамбар алдынан бир чоң даракты көрүп калат. Болгон күчү менен ал даракка чуркап барат да, даракты карап: "Эй дарак, жан сууга, мени душмандардан куткар, мени жашырып кой" деп суранды. Ал жерден дарак жарылып, Закария ага кирип жашынып калат. Аны кубалап келе жаткан жөөттөр дарактын экиге бөлүнүп, кайра жабылганын көрүштү. Бирок алар эмне болуп кеткенин түшүнбөй, аң-таң болуп турушканда шайтан адам кейпинде келет да Закарияны бак ичине катып алды. Тегине көйнөгүнүн учу чыгып турат. "Аны өлтүргүңөр келсе даракты аралагыла" дейт. Жөөттөр бул азкырыкка моюнсунуп, жакын арадагы коңуштун чоң ара таап келишти да бактын калың сөңгөгүн кесип башташат. Көп өтпөй аранын тиштери пайгамбардын денесине жетет. Аранын бычагы денесин кескилей баштаганда Закария кыйналгандан чыдабай кыйкырып жиберет. Ошол убакта жараткандан кабар келет: "О, Закария, эмнеге сабыр кылбайсың? Эгер дагы бир жолу үн чыгарсаң, сени пайгамбарлардын тизмесинен чыгарам." Муну уккан Закария болгон күчүн топтоп азаптуу куйнуго чыдап дагы бир үн чыгарбай карманат. Ошентип пайгамбар жараткандын буйругуна баш ийип, катуу азап менен өлөт. Бул жерде пайгамбардын сабырдуулук сапатынан үлгү алсак болот. Ал эми пайгамбардын катасы болсо, ал башынан кыйынчылык түшкөн акыркы көз ирмемдерде Аллахтан эмес, алдынан көрүнгөн бир дарактан жардам суранганы болгон. Мына ошол катачылыгы үчүн ушундай азаптуу өлүм буйрулганын, бирок сабырдуулугу менен ал катачылыгын оңдоп кеткени адамзатка үлгү болуп калды. Бул жерден сабак ала турчу нерсе, сабырдуу болсок, Алла Тааланын дагы жогорку колдоосуна ээ болгон пенделеринен болуп калышыбыз ажап эмес. Куранда сабырдуулук жөнүндө бир нече сүрөлөр айтылган.